Сардана Трофимова 1988 Россиянын Якутск шаарында төрөлгөн. Ал бул өлкөнүн марафон боюнча 5 жолку чемпиону жана эл аралык спорт шебери. Кыргыз жарандыгын алганга чейин өлкөгө такай келип машыгууларды өткөрүп турган. Анын айтымында 2022 Кыргызстандын жарандыгын алган. Мы про это подумали уже давно. Мен кыргыз жарандыгын алууну 2016 эле ойлонгом. Себеби мен Кыргызстанды жакшы билем. Ал жакта көп машыктым. Мындан улам 2022 жарандыкты алып Кыргызстандын атынан Олимпиадага барып жатканыма кубанычтамын. Сардана Трофимова марафон боюнча көптөгөн ийгиликтерди жараткан. Алардын ичинде Москва марафонун 3 жолку жеңүүчүсү болгон. Бирок жөөгүлүктүн көптөн берки кыялы бар болчу. Ал Олимпиадага катышуу. Бүгүн кыялы орундалып, жеңишке жетүүгө умтулуп турат. Только 13-го, когда увидела себя. Мен Олимпиадага жолдомо алган спортчулардын катарына киргенимди көргөндө аябай кубандым. Кыялым орундалды десем болот. Эми алдыда чоң кыял бар. Ал Кыргызстандын желегин көтөрүп Олимпиадада жеңүүчү болуу. Азыр Сардана Трофимованы Кыргызстандын ар бир күйөрманы жан үрөп колдоо көрсөтөт. Кыз келиндер марафонунда тарых жаратып, өлкө желегин бийиктикке көтөрөт деген элдин үмүт тилеги чоң. Тилегей Талев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.